Жарандар мүлк салыгын 1-сентябрга чейин төлөшү зарыл. Аларга жер тилкеси, үй, батир, коммерциялык багыттагы жайлар кирет. Төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн салык кызматынын бөлүмдөрүнө барып кезек күтүү кажет эмес. 1-сентябрга чейин төлөө үчүн атайын бир компания жүрүп атат. Биз ушул салык төлөөчүлөргө кеңири айталы деп атабыз. Ошол 1-сентябрга чейин калтырбай, ушул салыктарды өз убагында төлөп койсо. Ушу биздин жарандар салык төлөөчүлөргө жеңил болсун деп атайын ошол автоматтык эсептөөлөрдү жүргүздүк. Ошондуктан мен айтат элем, ушул биздин салык төлөөчүлөр салык кызматына барбастан атайын жеке кабинетине кирип, жеке кабинетинде ошол канча салык төлөйт, кандай эмнеден төлөйт, кандай төлөйт баардыгы тең көргөзүлгөн. Мүлк салыгын төлөө жеке кабинет аркылуу жүргүзүлөт. Ал баардык жарандар үчүн жеткиликтүү. Алгач салык төлөөчү жеке кабинет аркылуу мондай логин паролу менен кирет. Башкы бетинде салык төлөөчүнүн салык милдеттемеси чыгат. Салык милдеттемесинен бул жерде карыздары көрсөтүлгөн башкы бетинде эле. Буга киргенде дароо төлөө деп чыгат. Ушунуга киргенде бул жерде бул бетинде QR код караштырылган, автоматтык түрдө өзүнүн жеке телефону аркылуу QR код аркылуу төлөсө болот. Мүлк салыгын төлөөдөн айрым категориядагы жарандар бошотулган. Алар улуу ата мекендик жана Афган согушунун ардагерлери, ошондой эле Чернобыль апатынын катышуучулары. Салык кодексинде атайын 409 жана 411 беренелерде көргөзүлгөн. Улуу ата мекендик согуштун катышуучулары, Афганистан жергесинде жана согушка катышып келген жарандар, ошондой эле биздин жанагы Чернобыль авариясына катышып келген жарандарыбыз үчүн, 1-2 топтогу майыптарыбыз үчүн, анан ошо бала кезинен майыптарга атайын бошотуулар берилген. Андан сырткары жер салыгынан бошотуу боюнча ошол пенсиялык возрастка жеткендер атайын ошол жер салыгынан бошотулат. Салык кодексине ылайык 80 чарчы метрге чейинки батирлер жана 150 чарчы метрге чейинки үйлөргө салык алынбайт. Жогоруда айтылган аянттан ашкан турак жайларга төлөм милдеттүү болуп эсептелет. Ал эми салык кызматы 1-сентябрга чейин төлөбөгөндөргө 0,9% өлчөмүндө туум кошуларын эскертет. Бакберди Баязбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.